Мен күнөөлүү эмесмин. Сизге коюлган күнөөлөр боюнча кандай комментарий айта аласыз? Күнөөлүү эмесмин мен билбейм. Сиз негизи эле ушул Арзугүл Калымбетованын өлүмүнө өзүңүздү күнөөлүү деп эсептебейсизби таптак? Ооба, ооба. Азыр сиздин үстүңүздөн коюлуп жаткан айыптарга кандай негиздүү негизсизби? Жооп берип койсоңуз. Жолболдуев Батмахан Токтогоевага камакка алуу түрүндөгү бөгөткө чарасы мөөнөтү тергөө мөөнөтүн тактаткан 2022 жылы 26 май саат 19:41 чейин узартылсын. Токтом жарыяланган тарты 5 сутан ичинде Ош областык сотуна пресс тартып аткарылышы мүмкүн. Тергөө заступниклор кол коюлду. Бүгүн Ош облустук соту менин апелляциялык датанымды карады, бирок жыйынтыгы дагы эле ошондой эле канааттандыруусуз калтырды. Демек, Жолболдуеваны камакта калтырышты. Өзүнүн чечимин алар кыскача эле айтышты, аныктаманы. Биз бул чечимде да туура эмес деп эсептейбиз. Анткени бүгүнкү күндө тергөөчү менен сүйлөшсөк, Калымбетованын өлүмү боюнча соттук медициналык корутундусу чыкты. Ал корутундуга ылайык Калымбетованын оорусу астманын негизинде жүрөгү ооруп, өлүмү ошо менен байланыштуу болгон экен. Демек, Жолболдуеванын кыймыл аракети менен эч кандай байланышы жок. Биз азыр бул жагдайды дагы сотко айттык. Андан тышкары ошол эле мурдагыдай анчалык оор эмес кылмыштар менен айыпталат. Мыйзамда так көрсөтүлгөн. Эгерде анчалык оор эмес кылмыштар болсо, анда камакка алынбайт деген түздө-түз мыйзамдын талабы бар. Бирок бул талаптарды дагы сот четке кагып койду. Белгисиз себептер менен. Бизге эми бул белгисиз болуп атат. Эмне себептен соттор именно Жолболдуеванын иши боюнча жагдайларды карабай эле камакта калтырып коюшат. Бүгүнкү бул сот деле ошол эле чечимди күчүндө калтырып койду. Бирок бизде үмүт болгон, анткени президенттин буйругу менен соттор ротация болгон. Ротация менен бул жака жаңы соттор келген. Биз аябай үмүтүбүз чоң болгон, жаңы состав. Мыйзам ага тыюу салат, анткени мыйзамда көрсөтүлгөн Ош областык сотунун чечими уже даттанууга жатпайт. Ошол себептен биздин колдорубуз байлануу болуп калды. Эми тергөөнүн аякташын бүтүп, негизи менен иш сотко өткөндөн кийин ал жакта дагы өтүнүштү киргизебиз. Бул беренелерди дагы четке кагабыз. Четке кагабыз, анткени ал жерде дагы эч кандай кылмыштын курамы жок деп эсептейбиз. Аны биз далилдеп беребиз. Бул жерде эми тергөөдө бир тараптуу болгондуктан мыйзамда каралган жагдайларды да карабаганда бизде колдорубуз байлануу болуп атат. Бирок иштин материалдарына караганда и жагдайларга караганда дагы Жолболдуеванын эч кандай күнөөсү жок деп эсептейбиз. Бүгүн ал боюнча биз айтып кеттик, бирок сот эске алган эмес аны. Эртең бүтсө күнү ошо 1-2 күндө тергөөчү биз возможно Жолболдуеваны алып келебиз Ошко, ошол эле экспертизанын жыйынтыктары менен тааныштырабыз деп атат. Тааныштыргандан кийин ал жерде так биз дагы бир нускаманы алабыз и бизде в принципе көрүнүп турат да эмне болгону үчүн. Но азыркы маалымат боюнча Калымбетованын өлүмү астмадан болуп атат. Бул жерде анда врачтардын да шалакылыгы болуп атпайбы? Алар диагнозду туура эмес коюп атышат. Туура эмес багытта дарылоону алып барып, алар убакытта алып коюп, и возможно, эгерде диагнозду туура койгондо, туура дарылаганда, может Калымбетова тирүү калмак эле деп биз эсептейбиз. Мен ойлойм, тергөөчү 26 майга чейин уже тергөөнү бүтүрөт. Анткени күткөнү ошол эле жыйынтык болгон. Соттук медициналык корутундунун жыйынтыгын күткөн, азыркы мезгилде алган, то есть уже ишти бүтүргөнгө эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейм. 26 майга чейин тергөө бүтөт.